урматтуу телекөрүүчүлөр, иштетип койдук. Күйгүстүк. Аябай өскүрөт окшойт. Кайрадан эле ашканадабыз. Бүгүн дагы биздин жалкоолор үчүн тамагыбызды даярдаганга даярбыз. Анда кандай азыктар колдонулат? 2 жумуртка. Өзү жалко. Бул да жалко деп кой. Жалкомун, бирок боорукер өзү айткандай эле жумуртка, сыр, сосиска, майонез, туз, калемпир, сумай, жетиштого дейм. Ушул эле азыктардан 5 эле азык экен. 5 азыктан азыр курсак тоё турчу, көңүл ачыла турчу жана албетте пайдалуу тамакты жасайбыз. Ашып кетсе бизге 8 мүнөттүк убакыт керек делет, Кеттик анда. Кеттик анда, мен баштадым. Алгач сырды биз сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Сен эмне кыласың, Белек? Мен сосискаларды туурап алайын, тоголок кылып эле. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр. 1, 2, 3, 4. Бул тамакты жаныңызга да алып жүрүүгө жеңил. Мисалы, салып алсаңыз төгүлбөйт, чачылбайт, бузулуп кетпейт. Андан тышкары жасоо дагы ылдам. Ошондуктан муну туура калып эле сиз ким болбоңуз, бала болосузбу, кыз болосузбу, чоңсузбу, кичинесизби, баарыбыздын колубуздан келет. Эгер биз жасап жатсак, кантип сиз жасай албайсыз. Албетте. Бүтөйүн деп калдым мен. Ооз тийип койсок да болот. Сен ачкансыңбы? Ооба. Элсом. Рахмат. Эске сала кетели, бүгүн боорукерлердин күнү. Ошондуктан боорукер болуңуздар, ак көңүл болуңуздар. Мына мен кесиптешим сыяктуу. Узун арык болуңуздар деп койсун. Эми кийинкиси бул албетте биз 2 дана жумуртканы чалып алышыбыз керек. Бысымылда. Мен ага чейин майды куя берейин, же эртерээк дейсиң? Эртерээк ко. Эртерээк. Ал учур жумуртканы куюп алдык. Эми чалышыбыз керек. Татымына жараша туз кошуп койсок болот. Татымына жараша. Калемпир кошолубу, кандай дейсиң? Болот. Мурч кошолу, калемпир эмес, мурч кошолу. Калемпир кошпой эле калат, макул. Татымына жараша бир аз кошуп койсок болот. Болду го дейм. Макул. Жетиштүү. Жеңил эле. Эми кийинки кадамыбыз албетте чалып баштайбыз. Ал эми тамак жасап жатканда кийимиңиз кирдеп калбаш үчүн, ыңгайлуулугу үчүн албетте биз кийип тургандай фартуктарды өзүңүзгө буйрутма кылсаңыз болот. Ал жака сиз каалаган сөздү жазып аласыз, сүрөт тартып аласыз. Ошон үчүн Белекке дагы мындай фартуктарды берүү ыңгайлуу. Магабы? Ошондуктан буйрутма жасаңыз, телефон номерлары экрандан чыгат. Ал учур биз майонез кошуп атабыз. Каалаган майонезиңизди кошо алсаңыз болот. Канча кошуш керек? Чоң кашык менен бирдей. Чоң ашкана кашыгы менен бирдей кошуп аласыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчү, эми кайрадан баардыгын кошуп туруп аралаштыра баштайбыз. Аралаштырабыз, чалабыз. Эгер өзүңүздүн башкача аппараттарыңыз болсо, колдонсоңуз болот. Биздин аппарат ушул, Биз болсо кол менен эле чалууну чечтик. Анткени мен арыкмын, мага бир аз спорттук көнүгүүлөр жетишпейт. Ал дагы бирок бир чети мындай куралды колдонуу дагы оңой, анткени жууп койсоңуз тезирээк жуулат, эч кандай жалко дебедим беле, мына. Жалко дебедим беле. Жалко дегенде эле баары ошо биз айткандай. Ысып калды го дейм. Куюп сала берели. Кайрадан айта кетели, бул жака 2 жумуртка кетти. Бир чоң майонез, чоң кашык майонез, анан мурч, туз. Татымына жараша. Анан татымына жараша, анан биз чалып койдук. Ооба, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, эми биз бир аз ысы элек турбайбы бул? Муну катуураак ысытып алыш керек. Биз күтө туралы. Кете баштады. Негизинен эле биз көпчүлүк учурда кыргыздарда илгертен бери эле бар экен, жумуртканы чийкилчүү. Тактап айтканда, ийне менен тешесиң, ичине майда туздардан себелейсиң дагы, ошол жерин жаап туруп, аралаштырып туруп, ач карын ичишет экен. Коктейль го өзүнчө эле. Коктейль, кыргызча оригиналдуу коктейль. Анын да өзүнчө пайдалуулугу бар. Пайдалуулугу бар, ооба, бирок зыяны бар деп коркпойсуңбу? Мисалы, бышырбай жеген тамак оорулар. Мен өзүм жеп көргөн эмесмин, бирок жеп көргөн эмесмин. Бирок кандай болбосун, биз бышырып жасайбыз азыр. Тез эле жумуртка тез эле бышат, өзүңүз деле билесиз. Ошондуктан эң башкысы чалып алыш керек, сырды, колбасаны майдалап алыш керек. Азыр бул болсо 1-2 мүнөттө даяр болуп калчу нерсе, жайып алат окшойт. Буларды алып салалы. Макул. Опа.
Белек жасап турсун, мен сүйлөп турайын. Сен сүйлөп тур, мен карап жасап контролдоп турайын. Контролдоп чоң болуп турчу бүгүн. Мына бүгүн шеф-повар бизде Белек. Азыр эмне кылат экени сыр боюнча калууда. Балким аралаштырып таштайт. Азыр жеп турайын азырынча. Мынакей азыр китапта эң жогорку даражада турат. Биз бир аз күтүп атабыз. Анан кийин албетте муну эмне үчүн пайдалуу жагын айта кетели. Эмне үчүн сосиска кошулуп атат, эмне үчүн сыр кошулуп атат. Эртең менен көбүнчө сүт азыктары кошулган азыкты колдонууга аракет кылсаңыз, бул да өз пайдасын тийгизет. Себеп дегенде ата бабаларыбыз илгертен бери эле таң эрте айран ичкен, жарма ичкен, сыр жеген, албетте алар өздөрүнүн рецептери менен жасаган. Жана албетте эң пайдалуу нерселердин бири бул ак алтын деп аталган бул быштак. Андыктан эртең менен сүт азыктарын жегенге аракет кылыңыз. Сага бүгүн 2. Эмнеге? Сен майды аябай көп куюп салыпсың, ооба. Жемени семирсиң дегенсиңди билбейм айтор. Экөөбүзгө тең эле семирүү ашыкча кылбайт, ошондуктан майлуу тамактарды жейли. Эртең менен болсо да, бирок сиз эртең менен майлуу тамактардан баш тартканыңыз оң болот. Анткени жеңил тамак бул эртең менен үчүн сонун чечим. Жумурткалар кыймылдап атабы? Кыймылдап атат. Жожобар окшойт ичинде. Мынакей биздики эми жандана баштады. Мен ойлойм 1,5 мүнөттүн ичинде буюрса баары даяр болуп калат. Себеп дегенде азыр жогорку даражада турат биздин меш. Андыктан биздин мынакей оператор байке өз көргөзгөндөй жандана баштаган жумуртка демек бир канча мүнөттөн кийин даяр болуп калат. Ал учур курсак ачты. Жыты укмуш, шилекей Шилекейде укмуш. Шилекейибизди жутуп турган чагыбыз, ошондуктан тезирээк бышса болмок. Бир гана биз эмес, операторлор дагы өзгөчө күтүп жаткан чак. Анткени эртең менен биз дагы тамак жегенге жетишпей калдык. Ошондуктан деги жааматтын. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге албетте азыр кантип бышырыла турган жолун айтып коелу. Ал эми кийинки көрүүбүздө көргөзөбүз кантип бышты. Дал ошол жумуртканы салып койгондон кийин үстүнө сөзсүз түрдө сосискаларды тизип алыңыз бир гана капталына. Андыктан мынакей биз сиздерге бат-баттан көргөзүп бергенге аракет кылалы. Ал эми экинчи тарабы бош калат. Ал эми дал ушул сосисканын үстүнө биз сырларды колубуз менен, колубуз менен эле кылабыз. Экинчи жагы бир аз бошураак болушу керек. Ал эми буну биз бризоль деп атайбыз. Себеп дегенде азыр экинчи жагы менен жабабыз. Экинчи саатта көргөзөбүз биздин сиздерге даярдаган ашканадагы бризоль кандай түрдө жасалды. Дамын албетте бере албасак дагы сиздерге жолун көрсөтүп бере алдык. Кийинки саатта сиздерге кантип даяр болгонун көргөзүп беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, фартукту дагы кийип алдык. Кайрадан биз ашканадабыз. Негизинен эки жакка чуркап жетишүү бул албетте эбегейсиз чоң эмгекти талап кылат. Андыктан сиздерге бир топ тактап айтканда бир жума мурун көргөзгөнбүз. Таңшола бирүүсү кандай форматта иштеп атат, кимдер иштейт, ким каякта отурат дегендей. Андыктан мен азыр бул жердемин, кесиптешим жогору жакта студияда турат. Ал эми азыр болсо биз сиздерге айтканбыз, кийинки берүүбүздө экинчи сааттын башталышында сиздерге даярдаган жумуртка жана сосиска сыр кошулган бризольду жасап көргөзөбүз деп. Мынакей биз жасап бүттүк. Плитаны өчүрөйүн. Эми эки тарабы тең бышкан, өзгөчө шилекейди чууруткан десем дагы болот. Биздин бризоль даяр. Мынакей жакыныраак кылып тарелканы жакын алып алайын. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, алып чыгып атам. Бысмылда. Эми биз албетте аны кооздоп койсок болот. 1, 2. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин сиздер үчүн таң эрте даярдаган жумурткадан жасалган, сырдан жасалган бризолубуз даяр. Негизи бризоль албетте такыр башкача жасалат. Бул бризольго окшош болгон үчүн биз жумуртка бризоль деп атап коелу. Андыктан таң эрте ашып кетсе 10 мүнөттүк убактыңызды алган мыкты сапаттагы биздин жумурткадан жасалган бризоль дагы даяр. Тамагыңыз даамдуу болсун.